Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен айымдар жана мырзалар, интеллектуалдар. Бүгүн 7 март ЛТРде Билерман Ордо интеллектуалдык оюндарынын жазгы серияларынын биринчи туру. Мына ошентип биз сиздер менен биргеликте мындан бир жума мурда кышкы сериялар жыйынтыктадык жана кышкы сериялар Сагынбек Мамановдун командасын жеңиши менен аяктаган. Бүгүн болсо мына биз жаңы серияларды баштап турабыз. Студиябызга көрүп турасыздар. Жалаң айымдардан куралган команда келген. Бул команда жаңы команда эмес. Буга чейин дагы бул команданы биз студияга чакырганбыз. Жакшы оюн көрсөтүп кетишкен. Бүгүн булар расмий түрдө Билерман Ордо интеллектуал клубунун премьер лигасына чыгуу үчүн атсалышат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу айымдар жана мырзалар, мен команданын курамы менен тааныштырууну баштаймын. Демек, бүгүнкү оюнда команданы жетектеп келген биздин эжекебиз Калича Сасиева эжекебиз, филолог, окуу тарбиешилери боюнча директордун орун басары. Кийинки биздин катышуучубуз Майрам Айдарова, англис тили сабагынын мугалими, команда мүчөсү. Үчүнчү катышуучубуз Эркайым Сапарбекова, кыргыз тил жана адабият сабагынын мугалими. Төртүнчү катышуучубуз Нургүл Садыкова, тарых сабагынын мугалими. Бешинчи катышуучубуз Бактыгүл Карабаева, кыргыз тили жана адабияты сабагынын мугалими. Жана алтынчы катышуучубуз Зухра Көчөрбаева, информатика сабагынын мугалими. Мына ушул жалаң айым педагогтордон курулган команда бүгүн биздин студиябызда. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге жаңы кошулган телекөрүүчүлөргө биз даректерди айтып коелу. Урматтуу телекөрүүчүлөр, уюлдук телефонуңуздарды алып, алгач эле Инстаграмга кирип, Билерман _Ордо деген биздин мына бул баракчабызга катталыңыздар дагы. Биздин кат куржунга суроо жөнөтүүнү баштаңыздар. YouTube порталында биздин Билерман Ордо деген атайын оюндары жүктөлгөн, ошол жерден оюндарды көрсөңүздөр болот. Эгер эфирден көрө албасаңыз, Facebook'та да Билерман Ордо жана дарегибиз Ош шаар Ленин көчөсү 330 Билерман Ордого деп суроо жөнөтө бериңиздер. Биздин оюндун башкы өнөктөшү бул Барбол атамекендик өндүрүш фирмасы. Барбол адал, татуу, дайыма жаңы гана. Биз ушул учурдан пайдаланып Барбол компаниясына ыраазылык билдиребиз. Жана ошондой эле биздин дагы бир өнөктөшүбүз бул Секом окуу борбору. Секом окуу борбору бизге мыкты Билерманга жана мыкты телекөрүүчүгө атайын сыйлыгын алып келген. Жана ошондой эле Актив дизайн биздин дагы бир өнөктөшүбүз. Актив дизайн дагы бүгүн байгесин алып келген суроого. Babylon окуу борбору да биздин өнөктөшүбүз. Каличайым, саламатсызбы дагы бир жолу? Саламатсызбы, урматтуу. Оюнга даярсызбы? Маанайыңыздар кандай? Маанайыбыз жакшы. Оюнга даярбыз. Оюнга биз атайынба ойнойсуңар деп айтылгандан бери ишибизден даярданып келебиз, баарыбыз даярбыз деп ойлойм. Мына жазгы серияларды сиздер баштап берип атасыздар. Алдыда өтө чоң сыноо турат. Ушу 1 сааттын ичинде сиздер Кудай буйрса чыныгы мындай бир интеллектуалдык бир командалык оюнду көрсөтүп бересиздер деген ишеничтебиз. Урматтуу алып баруучу, учурдан пайдаланып мына айымдарды Майрам менен куттуктап кетсем эгер уруксат берсеңиз. Эми бүгүн мына биз жаз алдындагы алгачкы жаз майрамдын алдында ойноп жатабыз. Жалпы учурдан пайдаланып, жалпы бул жерде Ордодо турган айымдарды, бардыгыңыздарды, ошондой эле жалпы телекөрүүчүлөрдү, айымдарды жаз майрамыңыздар менен куттуктайм. Аял бул жаштык, аял бул сулуулук, аял бул жаз. Бардыгыңыздар жаз күнүндө ачылып жүрө беришиңиздерди каалайм. Биз дагы өз учурунда Билерман Ордо клубунун атынан бул жерде ойноп жаткан жалпы айымдарды жана кыз келиндерди ушул жаз мезгилинин жаз майрамынын келиши менен эми мындан бул жагы Кудай буйрса маанайыбыз да жакшы болсун, иштерибизге да ийгилик болсун, бардык ушул аял затына биз ийгиликтерди жана бекем ден соолукту каалап кетебиз. Анда эмес биз оюнду баштадык. Биринчи раунд.
Биринчи раунд. Кайсыл суроого келди? Силерге каршы Белес Абдысаттар уулу Бишкек шаарынын тургуну силерге каршы суроо берет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бардык суроолорго акчалай байге кое албайбыз убактылуу. Ошондуктан бул жердеги биздин эксперттер тобу мыкты деп табылган суроолорго гана белгиленген сумманы беребиз. Урматтуу команда. Замандаштары бул инсандын мүнөзү начар болгон жана көп учурда абдан эле тез ачууланган деп айтышат экен. Бир жолу немец академиги менен болгон талаш тартыш учурунда ал инсан ачууланып, окумуштуунун мурдун сындыра коюп, ошону менен өзүнүн аты жөнүн дагы бир жолу тастыктаган экен. Урматтуу команда, жогорудагы адамдын аты жөнү ким жөнүндө сөз кетип жатат? Минута кетти. Мөөнөтүнөн мурда жооп даяр. Ким жооп берет? Урматтуу албарчы Эркайым Сапарбекова жооп берет. Эркайым жооп бериңиз. Биздин жообубуз Ломоносов. Кандайча? Михаил Васильевич Ломоносов. Ал ошол академияда иштеп жаткан учурда ошол немес окумуштуулар менен жаңжалдашып кетип, сиз айткандай, мурдун сындырып койгон. Ал кийин ошол өлүм жазасына тартылып, бирок кайра мыйзам эме кылып кечирим сураган Ломоносов кесиптештеринен. Сиз өзүңүз кайсы мектепте иштейсиз? Ломоносов мектебинде. Анда мен башка сөз сүйлөйм. Эсеп 1-0 жооп тура. Фамилиясын карап тура турган болсок, Каличежике фамилиясы өзү айтып турат. Бул Носов, эгер Нос. Жок, Ломающий Носов. Ломающий Нос. Нос бул мурун боло турган болсо, демек бул өзүнүн атын дагы бир жолу тастыктап койгон дейт. Мен чындыгында Ломоносов жөнүндө көп эле окуганбыз, бирок мүнөзү өтө эле чукул турбайбы? Бизде биринчи жолу окуганбыз. Командада үнөмдө убакыт бар, аны керек учурда пайдаланса болот. Мен болсо эсепти команда тарапка өзгөртөйүн. Оюнубуз улантылат. Экинчи раунд. Ушунда атына заты жарашкан дагы кайсы белгилүү инсандар бар? Каличежиге сизде маалымат барбы? Маяковский. Кандайча? Бою бийик, али Маяк окшоп өтө бою бийик болгондон сүйлөгөндө дайыма колун мынтип көрсөтүп өзүнүн эмесин багыттап турган деп өзүм салыштырып койдум өзүм оюмча. Актив дизайнын суроосу экен. Актив дизайн бул суроого 1000 сом акча коюп берет. Команда аны утса өзүнө алат деген. Мен суроону окуйм. Улукман Хакимдин насааттарынан дейт. Улукман Хаким айтат экен. Аларды күзөтүп отуруп, катуу ойлонуп калам дейт. Каны эми биз дагы кандайдыр бир сөз айтууда ошолорго окшоп өтө этият болсок. Анткени алардын тактыгына суктанбай кое албайсың. Булар өтө эле так деп айтыптыр. Кимдердин тактыгы тууралуу айтып жатат? Кетти минута. Ким өтө так эртемкени жасоодо, айтууда, немистерге дагы бул кандайдыр бир нерселерди карап, может адамдарды эмес да, адамдардан башка жаныбарларды сөз айтууда өтө этият болушат. Маяк эмеспи? Молдо эмес. Маятник барбы? Жок, бул ким жөнүндө болуп атат? Адамдар. Так жөнүндө. Бир сөздөрдү айтууда, ойлонуп сүйлөйбүз деген. Этият Күзөтүп Молдо эмеспи? Тактыгы жана намаз окуганда 5 убакыт намазын такыр калтырбай. Бир ишти жасоодо өтө этияттык менен, тактык менен жасасак деген ойду айткысы келип атат. Өтө этият болушкан. Немеге чыгып алып туруп, башняга чыгып алып азан айткандар. Бул кумурскалар, арылар эмеспи? Алар дагы өтө так, мисалы үчүн арылар дагы өзүнүн эмесин алып. Кумурскалар болушу мүмкүн. Кумурскалар. Эч качан мындай ошибаться этишкен эмес. Так болушкан. Кумурскалар болушу мүмкүн. Бул жерде ким дедиби, эмне дедиби? Ким деди? Адамга тиешелүү да. Кайсы адамдар так? Врачтар эмеспи, врач. Каличежике убакыт аяктады. Кандай чечимге келдиңиздер? Ким жооп берет? Бул жерде эми баягы бизде ар түрдүү варианттар болду ордодо.
мен жалпы жыйынтыктап айтат окшойм, жооп берет окшойм. Бизде мисалы үчүн молдолор деген сөз кетти, мусулмандар деген ойлор дагы кетти. Анан менимче бул эме биз мугалимдер деген ойго токтолуп атабыз. Себеби мугалимдер өздөрүнүн айткан сөзүн окуучуларга айтканда биз өзүбүзгө салып айтып атабыз да эме. Мындай эме туура, так ойлонуп сүйлөйбүз да биз. Себеби биздин ар бир сөзүбүз баланын немесин бузуп коюшу мүмкүн, келечегин туура эмес деген ойго келдик. Жооп кабыл алат. Булар биздин арабызда жүргөн эле адамдар, бирок булар көзү азиз адамдар. Калича жеке. Көзү азиз адамдар. Булардын тактыгы, мисалы үчүн, көчөдө баратканда, айталык бир арыктан өтүп атканда, арыкка түшүп калбаган деп шунчалык текшерет да. Баягы эменичи жолду текшерип, могу жерден өтсөм болот экен да деп туруп, 10 жолу текшерип, анан кийин өтөт. Же болбосо светофордун өтүп баратканда күтүп турат да. Булардын тактыгы да өтө этият булар дейт. Ар бир кадамдач мына ушундай этият менен биз ар бир сөздү сүйлөсөк, анда абдан жакшы болмок деген бир тыянакка келип атат да. Мааниси ушул жерде болчу. Эсеп азырынча 1-1. Актив дизайн суроосун команда тилекке каршы таба албай калды. 3-чү раунд. Üçüncü раунд супер блиц. Демек команда блиц ойнойт. 3 суроо 20 секундадан команда табыш керек. Дарсыздар эчеке? Дарс. Мен анда суроолорду окуп баштайм. Сиздерге каршы Назаров Нурсултан суроо берет. Кадамжай району Миңчинар айылы. Мугалиммин дейт. Мату команда. Bir adamдын өлүмү трагедия. Ал эми миллиондогон адамдын өлүмү жөн эле статистика. Бул кайсыл көрүнүктүү адам жөнүндө сөз кетип жатат 20-кылымдагы. Анын өлүмү трагедия, бирок бир нече көптөгөн адамдардын өлүмү жөн эле статистика болуп калат анын жанында дейт. Кетти. 20-кылымда ким өлгөндөр аябай чоң трагедия болгон. Бир адамдын өлүмү. Мисалы үчүн эмеде СССРде эмеде жанагы Сталин өлгөндө эме ал трагедия болуп адамдар ошол чыккан адамдар канчалык адамдар өлүп калган ошол жердечи. Үйлашып кайгы азап. Калича жеке 20 секунд аяктады. Эгерде мындай бир конкреттүү түрдө конкреттүү адамды ала турган болсок, биз Сталинге токтодук да. Жооп туура, бул Сталин. Сталиндин өлүмү СССР үчүн бүтүнү трагедия болгон. Сталин өлгөндө аябагандай көп адамдар өлүп кеткен да, көчөгө чыкканда жаш балдар дагы. Салыштырып айтат да эми баягы эксперттер салыштырып атат да. 37-38 жылдарда репрессияда өлгөн миллиондогон адамдар дейт. Жөн эле статистика болуп калды анын алдында дейт. Ошондой анын өлүмүнө келген адамдардын баягында давкада эмеде тебеленип калышы, дагы бир топ себептер анын өлүмүнүн алдында эч нерсе болбой калды дейт да. Ошон үчүн бул жерде Сталин жөнүндө сөз кетип атат. Экинчи суроо. Сиздерге каршы Айзат Шамырбекова суроо берет. Кара Суу районунун тургуну. Япондордо белгилүү 4 маймыл бар. Япондордо. Алар Мидзару, жаман жага көз чаптырба деген мындай түшүнүктү берет экен. Киказару, жаман нерсени укпа деген түшүнүктү берет экен. Ивадзару, жаман нерсени сүйлөбө десе, Сидзару, жаман нерсени жасаба деп. Мындай түшүндүрмөсү ушундай экен да. Урматтуу билермандар, бул жерде кайсы маймылдар, белгилүү бир маймылдар жөнүндө сөз болуп жатат? Эмне жөнүндө сөз кетип жатат? Кетти 20 секундда. Бул эми WhatsApp'тагы смайликтер бар го, аны көрбө, анан сүйлөбө деген. Смайлик. Смайлик быйтыкча э, Быйтыкчалар. Быйтыкчалар кандай оюңар бар? Жаман жасаба.
Жасаба, бир нерсени кылба. Жасаба дейт. Бир маймыл көрбө, укпа, сүйлөбө, жасаба дейт. Кайсы маймылдар булар? Сүйлөбө деген укпа бар деген. Маймыл. Көрбө деген. Мен оюмча ошол билем. Калча жеке? Эркайым Сапарбекова. Сен айтасыңбы? Ким жооп берет? Эркайым Сапарбекова жооп берсин. Урматтуу алып баруучу, биздин оюбузча, бул быйтыкчалар биз WhatsApp'та колдонуп жүргөн же башка бир соц тармактарда колдонуп жүргөн быйтыкчалар. Ошол быйтыкча маймыл быйтыкчалар жөнүндө сөз болуп атат бул жерде. Сиз жооп кабыл алат, сиз көбүрөөк WhatsApp аркылуу сүйлөшкөндө кайсы быйтыкчасын көбүрөөк колдоносуз? Мен көзүм бекиткенди, маймылды. Көзүм бекиткенди. Экинчи суроонун жообу да туура. Мына бул быйтыкчалар жөнүндө сөз болуп жатат. Сиз демек биринчисин көбүрөөк колдонот экенсиз, Ооба. Демек көбүрөөк уялат экенсиз андачы. Үчүнчү акыркы суроо. Эсен Абдиназаров, Кызыл Кыя шаарынын тургуну. Мексикада испан сүрөтчүсү Франсис де Гоянын жасалма картинасы сатылмакчы болгон. Ага инилер Джеймс жана Джое Фонт бул ишке ортомчу болуп, картинаны 1,1 миллион еврого сатып алышат. Акчага туйтунабыз дегени менен бул иште кайра эле агайынлер өздөрү алданып калышты. Бирок ортомчу алып берип атат бир арабка. 1 миллион евро ашыгыраак акчага алып атат. Алар ага бир топ миллионго сатмакчы. Бирок кайра жыйынтыгында агайынлер өздөрү алданып калды дешип маалымат чыккан. Эмне үчүн мындай болуп калды? Кетти 20 секунд. Бул жерде эме жасалма, булар жасалма сүрөттө тартылып сатып атат. Жасалма акча алынып калган болуш керек. Жасалма Курстун акчалары бар. Курста миллионго чейин эметилбейт эле да, эметип кетпейт да, ал бул жасалма акча эле болуш керек. Акчасы жасалма болгон бул жерде. Жасалмадан кийин арабтарга сатып атат, доллар евро эмес дейт. Калычайым? Эркайым Сапарбекованын немесине вариантына токтолойлу деп чечтик. Эркайым? Урматтуу алып баруучу, биздин оюбузча ошол акчалардагы бул жерде жасалма болгон. Ошон үчүн алданып калышкан мындайча айтканда. Сиз өмүрүңүздө кайсы бир маселеде жасалмакча бирөө жарым мындай бир жасалмакча көргөнсүзбү? Мындай колдонуп калып кокустан. Андай учур жокпу? Жок. Мен көргөн эмесмин. Анда бул ал акчалардын баарын агайыны Джеймс Джое Фонд алып кеткен экен. Жооп туура. Жасалма картинаны жасалма акчага сатып алышкан. Ушинтип Blitz раунд команда үчүн ийгиликтүү аяктады жана бир упай команда алды. Эсеп 2-1, жалпы эсеп 3 суроого жооп бериш чындыгында кыйын, өзү көпчүлүк команда үчүн. Оюн улантылат 4-чү раунд. Бакыт Ташболотов, Ош облусу. Тагыраак адреси жок бул телекөрүүчүнүн, керек болсо фото сүрөтү дагы жок. Денис Володин деген жигит өзүнүн врач досуна төмөнкү ырсаптарын арнаган дейт. Чирке издеп тамакты тоого чыкты шашылып, таппай андан эч нерсе жерге түштү аптыгып. Учуп тоого түшүп жерге канча жүрдү билбегин, түп-түз жолдо учпасын ал, анда өзүң тилдегин. Урматтуу команда. Денис Володиндин досу ооруканада кайсы адистик боюнча иштегенин таап бериңиздер ушул саптар менен. Кетти. Неме? Травматолог. Кардиолог. Кардиолог. Ушу болушу мүмкүн, кардиолог, потому что өйдөгө астыга, дагы анан эме түз жүрдө эмне түз болуп калса тилдегин. Жок, кардиолог эмес, бакына неме деп койду эле ошону.
нерге коюп туруп тамырды кардиограмма иштеген эме. дагы Кардиолог эле ошо. кардиология дагы одан башка дагы кандайлар бар Дегенде кардиолог, кардиологдугуна. дагы Онда башка кандай вариант болсун? так секирип түштү Демек тоодо анан мындай акырын сызык болуп калса адам өлүп турабы? ооба демек ошол эле туура болуш керек анан неме болушу мүмкүн бакы Чиркей издейт тамакты. Это не гематолог болобу? же болбосо бакындай кулактарды мындай кылып туруп не деп койт эле немеде хорошо Вакыт бүттү. Майрам Асылбековна жооп берет. Кардиолог иштеген врач. Биздин оюбузча бул врач-кардиолог, ал жана ЭКГ эмелерди снимать этет, жүрөктүн согушун текшерет, а кагазга чийилгенде как раз ошонун жана тоого чыкты жана эме мындай кандай сызык деп коет, салыштыруу болуп атат. Анан эгерде узун сызык болсо, бул это уже смерть, өлүм болот. Демек анын досу кардиолог болгон деп эсептейсиз. Кардиолог врач деп эсептейсиз. Кардиолог врач деп эсептейсиз. Жооп кабыл алды. Чиркейлердин траекториясын элестетип туруп айттыңыздар деми бул, Ошо жүрөктүн согушун секирип түшкөн. Жогору төмөн. Бул кан басым чиркеянын үстүнөн жанагы канды издейт. Тамырды дагы жакштабат да чиркей. Эң негизгиси чиркей түз жолдон түз учпайт. Түз учса анда Майрам айым айткандай убак-сааты келип калган болуп калат. Денис Володин реанимацияда иштеген кардиолог. Кардиограмманы сүрөттөгөн. Жооп туура. Эсеп 3-1. Oyun улантылат 5-ci раунд. Көчөрбаев Зухра эжекен сөзгө тарткым келип жатат. Анаңыз кандай Зухра эжекен? жакшы рахмат Демек сиздин эгизиңиз бар. ооба Эгизиңиздин аты ким? Фатима. Ал дагы ушундай педагог кесибин аркалаганбы же кандай? жок ал Россияда Мүнөзүңүздөрдө айырмачылыктар бар ооба. Кандай өзгөчө айырмачылык бар мисалы үчүн? ал кара торурак анан характери мындай шогураак ооба мен карама каршы Сиз демек сабырдуураксызбы? ооба Ошон үчүн сабырдуу отурат экенсиз да, Ошо Фатиманын характеринен кичине мүнөзүнөн керек ал сизгечи. Кичине сурап туруңуз. Баяман Топчубаев деген телекөрүүчүбүз Россияда, Санкт-Петербургтан сиздерге салам дубасын кошуп суроо жөнөткөн. Урматтуу билерман айымдар. Рим императору ким? Цезарь. Юлий Цезарь жөнүндө суроо экен. Юлий Цезарь дайыма башына көрүп турганыңыздардай гүл чамбар тагып жүргөн императорлор, айрыкча Цезарь Рим бул гүл чамбарсыз элестетүү кыйын Цезарларды. Бардык жерде башына ошол лавр жалбырагынан жасалган гүл чамбар тагылып жүргөн. Билесиздер. Урматтуу команда, эмне үчүн ар дайым бул гүл чамбар тагып жүргөн башына? Эмне себептен? Айрымдары кээ бир жерлерде гүл чамбары жок да жүргөн. Бирок Цезарь башынан чечкен эмес. Кеттим да. жеңиштин белгиси болгон. Жети бакында жаман нерселерди сактап турган, айдап турган. Жеңүү бирок эми айрым мезгилде алып койсо деле болот эле. Значит, башында бир эмеси болгон болуш керек. Может быть, он как ободок катары башына мынтип тагып жүргөн. Неме, лысый болсо керек. чачы жок балким Жашырыш үчүн неме болушу мүмкүн.
Сен мына жерде эмеси болсо, ошону мындай калган чачтарын чогултуп келип кийип алышы мүмкүн. Жасалма чачыңыз ошону мындай түшүп кетпесин деп. Жасалма чачтарды, париктерди кийип алып туруп мындай катырып койгондор. Ал эме жасалма чач дейсиңерби? Менимче анын башында жеринде ошо чачында бир эмеси болгондо, изян кемчилиги болгондагы ошо чачтар менен жабышырып тагып ооба ошону эмне дейсиңер? Ооба ошол сен ой боюнча ичи сыртыңан ойлонсоң, сенден туура ойлор чыкса элек ойлонсоң, айтсаң. Мен алигин император всегда победитель деген ойдо. Ошол жана бар экен, туура келет. Себеби ал өзү дайыма тагым түшкөн деп айтып атпайбы? Дайыма тагым Бул Калича жеке. урматтуу алып баруучу, ордодогу мен баягы команданын мүчөлөрүнүн ойлорун жыйынтыктап өзүм жооп берейин деп чечтим. Жана башындагы лавр жалбырактан жасалган гүлчан бар. Ал биринчиден ошол жеңүүчүнү билдирген, императорлукту, бийиктикти билдирген. Лавр жалбырагы өзү ал эме алтындан жасалган, анын башындагысычы. Анан алтын биринчиден бул адамга эме дагы берет, мындай күч-кубат берип жүрөт, постоянно кийип жүрсө. Анан бул менче менин башында ошо бир кемчилдиги болсо керек Юлий Цезардынчы. Анан ошо чачын менен жаап алып, ошол жылып кетпесин үчүн дайыма ошонун башына кийип жүргөн болуш керек деген ой келди. Эгер Юлий Цезардын мүнөзүнө караганда, алганда, ал кемчиликсиз болушту каалаганда. Басымды кайсыгы тарабына көрөп айтасыз? Башындагы кемчилиги бар деп. Кандай кемчилик? Балким чачы түшүп калган бир жерлеринде, айрым жерлеринде. Или бир тырыгы бар болушу мүмкүн да. Басымды көрүп ошол жака бересиз. Жооп кабыл алынат. Мен ар дайым жеңүүчүмүн деген бул эми жеңүүчү болуу бул башка маанини билдирет. Башында баягы чачы түшүп калып атат, ошон үчүн тагынып жүрөт деген бул башка маани чындыгында. Мен ошон үчүн сизден сурадым, кайсы жагына басым жасайсыз депчи. Эрке айым кыжалат болуп атасызбы? Ойлонуп атаманга жооп кандай экен деп. Жообу мындай. Мен туура жоопту айтам. Рим императору бул аракети менен анын өзүнүн чачтарынын суюлуп бараткандыгын жашырмакчы болгон. Лавр жалбырагы чач түшүүнүн алдын алууда пайдасы тийгендиги үчүн дагы ар дайым муну тагынып жүргөн. Жооп негизинен туура. 4-1. Команда бачым дебейин, ат чабым деп да айтпайм, бирок бир топ эле алдыга чыкты. Көпчүлүк командалар тилек кылган көрсөткүч ушулчу. Көпчүлүк командалар максат кылып жаткан көрсөткүч. Ушунда упайларды алсак деп бул жерде бир топ командалар турат. Мына бул азыр бүгүн студиябызга Эмирхан Исмаилов жетектеген жаңы билермандар, жаш билермандар келип турат. Мына кол чаап коелу. Формалары да аябай мыкты. Караңыздарчы. Мына бир тегиз формада кычырап келип тур, азаматсыңар. Ушундай формада келиш керек. 6-раунд. Мектепте сабак берүү демейдегидей эле жүрүп жатабы, Калича эжеке? Демейдегидей деп айта албайм. Биз азыр эме күн ара окуп атабыз. Окуучуларды 2-ге бөлүп, анан 20 мүнөттөн. 20 мүнөттөн. Окуучулардын салыштырмалуу онлайн дүйнөсүнөн келгенден кийинки көрүнүшү кандай? Билимден кийин. Өтө мындай жүрөк оорутарлык. Себеби окуучуларыбыз бир топко аркага кетип калган, эми ошол эмени боштукту толтуруу аракетиндебиз. Ооба, онлайн, офлайн экөө өтө чоң айырма, бирок жагдай ошондой болуп калды. Кудай буйрса жакшы натыйжа болот деп ишенебиз. Жолдубүбү Калилова, Балыкчы шаарынын тургуну, бул суроого Секом окуу борбору байге коюп берет 1000 сом. Анын команда утабы же жокпу көрөбүз азыр. Байкап көрсөңүздөр, семиз адамдар өтө аз Японияда. Бардыгы арык чырай, бир кылкада күлүп жүрүшөт да. Мунун себеби эмнеде? Эме күрүч жашап. Кеттим.
аларда спортивный образ булар эме дейт да. Алар семиздик оору деп ойлошот. Анан биринчиден, экинчиден алардын бойлору кичинекей. Анан булар көбүнчө балык табактарды күрүчтөн баштай пшеничный ундан жасалган тамактарды азыраак жешет. Алар көбүнчө күрүч тамактарды алар атайлап ошону аз жешет да. Себеби булар семиздик оору деп түшүнүшөт. Семиз адамды көрсө именно оорукчан экен деп айтышат да. Буларда ошондой нерсе бар. Алар ар дайым Ошого жараша тамактардын рационун өзгөртүп турушат да. Сенде кандай ой бар? Анан дагы бир себеби Японияда ар дайым жер титирөөлөр болуп турат. Ошол жер титирөөлөр, цунамилер ошол зданиядан тезирээк жүрүп качып чыкканга аларга бакындай семиз адамдар тоскоолдук кылат. Ошонусу да болушу мүмкүн дагы. Булар ошо булардын көз карашы семиздикке болгон көз карашы ошондой да. Немеге эң биринчи эле ошол көрсө. Кайсынысына? Жара семиздикти булар оору катары Каличе жеке. Урматтуу алып баруучу, биздин ордодо бир топ ой пикирлер болду, бирок биз жалпы кеңешип мындай эмеге вариантка токтодук. Жалпы булардын атынан өзүм жооп берип коеюн бул суроого. Бул Японияда эме семиздик бул оору деген түшүнүк бар да. Алар семиз адамды көрсө бул оорукчан экен деп түшүнүшөт дагы. Ошон үчүн семирбөө үчүн булар ар түрдүү аракеттерди көрүшөт. Булар өздөрүнүн тамагын, рационун дайыма кылдап турушат. Анан кийин бандай ундуу тамактарды жебегенге, анан буларда эме өздөрү тартипти өтө сүйгөн тартиптүү адамдар болгон үчүн булар өз убагында баягы эмени режимди сактап тамактанышат. О семиз болуп кетпес үчүн. Жооп кабыл алынат. Семете мырза, сизде пикир барбы жокпу? Каличе эжекенин оюна кошуласызбы? Урматтуу алып баруучу, биз да ойлондук бул суроонун үстүнөн. Бизде да ар кыл варианттар болуп атат, 3-4 вариант бар. Биз дагы ушул биринчиден булар деңизге, океанга жакын болгондуктан, ушул деңиз азыктары менен анан жер жемиш колдонушуп, ушул диетага көрөк көңүл бурат деп ойлодук. Ошол эле учурда биз билебиз, Япон калкы аябай эмгекчил келет. Анан буларда ушул уйку да аз болушу ыктымал деп ойлодук. Уйку аз болгондо дагы адам ушул арыкташы мүмкүн деген пикир бар. Ошол эле учурда булар ар кандай йога сыяктуу көнүгүүлөрдү да адамды икемдүү алып жүрө турган көнүгүүлөрдү жасашы да мүмкүн. Андыктан өздөрүнүн фигурасын сактоого кам көрүшөт, андыктан семирбейт деген жыйынтыкка келдик. Түшүнүктүү. Сагынбек, кыскача. Негизги өкмөт Япониянын тарыхын изилдегенде бирок официалдуу бул чечим чыкты окшойт. Ошо атайын семиз адамдарга бул айыппул салуу боюнча чечим чыгарган да, эгер жаңылышпасак. Мүмкүн чыгаар алдында турган, бирок акыркы убактар кабарымча ушундай маселе көтөрүлгөн. Элдердин активдүү жашоо образын мындай, элдер ден соолугу мыкты болуш үчүн. Ушу болсо керек. Түшүнүктүү. Мен туура жоопду айтам. Урматтуу билермандар, маселе өкмөттүк деңгээлдеги маселе. 2008 жыл Япониянын өкмөтү Метабо деген атайын мыйзам кабыл алган, Каличе айым. Бул мыйзамга ылайык 40 жаштан 75 жашка чейинки өлкө жарандарына стандарт коюлган. Эркектердин белинин айланасы 90 сантиметр, аялдардыкы 85 сантиметрден ашпаш керек. Мына ушул закон боюнча. Бир жылда өлкө боюнча кароодон өтөт жарандар. Кадимкидей кароодон өтөт. Эгер стандарттан ашып кетсе, диетага отургузуп, алар кадимкидей салмагын азайтууга мажбурлайт өкмөт. Бул өкмөт ушундай мыйзам кабыл алган. Тилекке каршы жооңуз бир аз туура эмес. Эсеп азырынча 4-2. Биз калыс болгонго аракет кылабыз. Жана телегөрүүчү Калилова жолду бүбү аттуу телегөрүүчүгө Балык шаарында Секов окуу борборунун 1000 сомун биз жөнөтөбүз. Телегөрүүчүн куттуктайбыз. 7-чи раунд. Урматтуу билермандар, кийинки оюндан баштап Кудай буйрса биз Instagram секторун киргизебиз оюнга. Instagram онлайн деген. Эгер ошол секторго жебе туура келсе, биз интернеттен тагыраак Instagram баракчабыздан суроолорду тандап, кимдин суроосу туш келсе ошону окуп беребиз.
Шербет Курбанкулова Талас облусунан сиздерге каршы суроо берет. Кара Буура району Бакыян айыл экен. Одессадан көчүп барган эмигранттын уулу кийин болсо дүйнөгө белгилүү болгон адам дейт. Мектепте окуп жүргөн кезинде алсыз, түрү суук бала болгон дейт бул. Классташтары аны шылдыңдашып, аеосуз жоруктарды жасашып, жүрөгүнүн үшүн алып бүтүрүшкөн эле дейт. Ошондуктан анын бир гана каалоосу ушул кордуктардан кутулта турган сыйкырчы болгусу келчү. Анын максаты ушу болчу. Максатына дагы жетти. Бул ким? Дэвид Копперфилд эмеспи? Жоголуп кетүү. Иллюзионист. Дэвид Копперфилд болушу мүмкүн. Дагы сыйкырчы болгон болсо, дагы кандай белгилүү инсан. Одессадан көчүп барган мигранттын баласы. Эмиге каяка барган? Ал Одессадан Америкага. Анын ата-энеси ким болгон аныкы? Onu билбейм. Биз Копперфилдин өзүн эле билебиз. Ал өзү кандай максатына жетти деп атат. Орус эмес экен да. Кайсы бир белгилүү бир эме коонбу ушундай барбы? Ушундай адамдар барбы? Билесизби? Дагы кандай? Кордуктар кутулганда да тартып. Сначала ол өтө белгилүү болуп кеткен азыр. Түрү суук болгон деп атат. Анан кийин ол өзгөрүп. Дагы түрүсүк болуп ал ушундай түрүсүктан арылыш үчүн эмне ойлоп тапкан эме врачтар сыйкырчы болуп. Жок, сыйкырчы болуп кеткиси келди. Ким деген? Белгилүү инсан болуп калды. Дедик, может атын өзгөрткөндөр, может анын апасы именно ошол жөнүндө болду. Каличайым. Майрам Асылбековна жооп берет бул суроого. Биздин оюбузча бул жанагы белгилүү иллюзионист Дэвид Копперфилд болушу мүмкүн. Бул сиздин акыркы жообуңуз. Ооба. Жооп кабыл алынат. Эмне себептен ошол деп атасыз? Бул эми дүйнөгө белгилүү болуп атат да. Дүйнөдө буну биринчиден анын бирок анын түсүн мен эми жакшыраак эле деп билесиз? Ооба, жаман деп деле ойлобойм. Бирок эми кичинекейинде балким ошондой болушу мүмкүн, ооба. Өзүңүз иллюзия. Жок, даже кичинекей бала өзү жакшынакай болуп турса деле, заниженная самооценка дейт го. Өзүн ошондой сезсе керектир. Максатты катуу болгон дейсиң алдына. Сыйкырчынын торуна түшүп көрбөдүңүз беле? Сыйкырчынын торуна жок. Иллюзионисттер, мисалы үчүн фокусисттер келет го? Гипнозчулардынбы? Уктатып дегенде. Жок. Негизи ишенимиңиз кандай? Бул сыйкырчылык деп билесизби же бул? Жок, бирок ишенүүчүлүк эми андай ишенүүчүлүк деп деле айтпайм го, бирок таң калам да ошол нерсени кандай жасашат. Бул Дэвид Копперфилд болчу. Жок туура. Ал ошол максат кылыптыр. Супер иллюзионист болуп чыкты, бирок акыркы убактары бул кесиби менен азыр алектенбей калды. Анткени ал ден соолугуна олуттуу. Трагедия болгондо ошон үчүн. Олуттуу маселелер жаралган ден соолугуна. Демек, команда дагы бир упай алды. Жана 5-2 эсебинде команда дагы алдыга чыгып атат. Жакшы. 8-чи раунд. 8-чи раунд. Бакыт Абдрасулов, Кара Суу районунун тургуну, сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу команда. Бул нерсе дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрүндө 3 бөлүктөн турат. Көпчүлүк өлкөлөрүндө 3 бөлүктөн турат. Ал эми чыгыш Кытай, Япония, Корея жана башка чыгыш Азия мамлекеттеринде 2 эле бөлүктөн куралгандыгын байкасак болот. Бирок бул нерсени дүйнөнүн калкынын 50% жакыны өз көзү менен көргөн эмес. Билсе дагы көргөн эмес өз көзү менен. Бул эмне? Көпчүлүк бөлүгүнүн 3 бөлүктөн дейт. Бул Кытай, Корея чыгыш. Караңгы.
Неге Кытай, Япония, Биз Корея эле ордудан эки эле алып бөлүктөн коет, жерде бөлүнөт. Ай, эки бөлүк. Кытай, Кореяда эки эле бөлүк. Башка чыгыш мамлекеттеринде эки бөлүктөн турат экен. Ал эми дүйнөнүн көпчүлүк Ооба, 3 бөлүктөн турат. Бирок эч ким көргөн эмес дейт. Алар билет, но они билишет дейт. 50% эл көргөн эмес. 50% эл көрбөгөн дейт. Көрбөй эмнени билет? Көрбөй эле. 3 бөлүктөн турарын, анан. Неме эмеспи? Эме. Багы адам жашоо дүйнөнүн катмары. Жок, жана карталарды элестетип көрбөйлү. карылар жана карыялар болуп может быть чыгышта. Немеде? Эмеспи жанагы адам жашоо өлгөндөн кийин дагы жашоо бар деген түшүнүк бар го бизде. Азыркы жана бул кийинки. Бул жерде башкаларда бөлүгүчү 3 бөлүгү. 3 бөлүктөн турат атат. Алар кайра төрөлөп жаралат деп айтышабы. Калич айым Нургүл токторуна жооп берсинчи. Биздин оюбузча аябай татаал суроо болду. Анткени 50% калк көрбөй туруп, бирок билген нерсе биздин оюбузча бул адамдын жашоосу балкимдир. Чыгыш өлкөлөрүндө балким азыркы жашоо жана өлүмдөн кийинки жашоо деп экиге бөлүнөттүр. Ал эми башка өлкөлөрдө балким азыркы жашап атканыбыз, анан жашап кылган нерсесине жооп берүү, анан кийинки жашоодур билбейбиз бирок. Ошондой деген ойдо. философиялык бир маани бар деп ойлоп атасыз да, Философиялык маани. Ойлогон эмне деген болушу мүмкүн? Түшүнүктүү. Жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту айтам. Дүйнөдө 7 миллиард эл болсо, ошонун 3,5 миллиарды муну өз көзү менен көргөн эмес деп атат. Бул Африкада канча эл бар? Нургүл эжеке. Божомол менен 2 миллиардка жакын болсо керек. Калгандары Жок, жетпейт, ага жетпейт. Ага жетпейт. өзү бир материкте 1,5 миллиардка жетсе керек. Ага деле жетпейт. Билбейбиз да. 500 миллион дейли. Билбейбиз. 500 миллион дейли. Индияда 1 миллиард ашат, Ооба. Индиянын айрым жерлери көрөт муну өз көзү менен, айрым жерлери такыр көрбөйт. Саудия көрбөшү да мүмкүн, кээде көрүп калат. Кыш, кар. Мезгилбек. Ооба да. Кыш. Кар. 2 бөлүк, 3 бөлүк. Нургүл айым, сиз кышында кар киши жасадыңызбы? 3 бөлүк деген катык, суюк. Жасадыңыз, Ооба. Канча бөлүктөн жасадыңыз? 3 бөлүктөн. 3 бөлүктөн жасадыңыз. Минтип жасадыңыз. Кар киши да. Кар киши. Бул кар киши, урматтуу команда. Эки бөлүгү мына. Мына 2 бөлүгү Япониянын кар кишилери мына. Япония чыгыш Кытайда 2 бөлүктөн, Европа, Америка тарапта көбүнчө 3 бөлүктөн. Теле көрүүчү Бакыт Абдырасуловду куттуктайбыз. 5-3, азырынча 5-3. Кайра оюн улантыла турган болду. Эгер команда бул суроону тапканда оюн бүтмөк. Азыр команданын пайдасы үчүн. Ойнойлу деп чечтик да. Мастер-класс көрсөтүшүңүздөр керек. Узагыраак ойнойлу. 9-раунд. 9-раунд. Эркайым, кар киши такыр оюңузга келбедиби? Кар оюма келди, бирок кар киши келген жок. Ай. Кар эрип кетти да бизде дагы. Эсен Абдиназаров Кызылка шаарынан сизерге каршы суроо берет. Мониторго көңүл буруңуздар. Сиздерге ушундай фото сүрөт жөнөтүптүр. Эмнени көрүп турасыздар? Кызыл түс. 1993 деген сан. Жана эмне? Мунда эме жанагы тосулган. жок, ремендин немесине окшоп турат го, материалына. Кайыш. Жок. Эмне чагылдырылмакчы бул жерде? Социалдык бир жарыя бул. Кетти минута. Ремень безопасности может быть. 93 жылы. Чексиз. Жок, ал жакта бул жерде мисалы үчүн туулган жылы менен өлгөн жылын эме кылган, эгерде ошо ремень безопасности белгисиз ушул өмүрдү сактап калуу, ооба. Машинада Бул өзү бул эме жанагыдай предупреждающий, эскертүү берүүчү түс болуп эсептелет.
Цифра чи цифра? Нет, вторая цифра же дата смерти. Не себептен 1993 эгерде сактасаң Жоқ, 93 жылы формально 5 жыл. Балким определенно бир жыл Bir adam. Экинчи дата смерти билбейт. дата рождения туулган жылы болсо 2000 эгерде сактасаң ремень безопасности өлүм болбойт. Чексиз. То есть сактап каласың. бирок эмеси сүрөтү ошого окшош турат негизи машинадагы ремень безопасности бирок почему-то кызыл берип атат себеби кызыл деген бул эскертүү берип атат Ошол кыргызча эмне дейт? Ременди жанагы. эме кыргызчасы жок болушу керек коопсуздук эмеси куру кыргызча коопсуздук да, правильно. ошону айтып көрөлү ушул ойго токтолобуз да жыйынтыктап такыраак кылып айтасыз Халича айым. эми бул суроого Нургүл Садыкова жооп берет. Нургүл Садыкова. Пикир ошодон чыкты. Урматтуу алып баруучу, бул жерде социалдык жарнама, реклама же болбосо дегендей болду. Бул 1993 жыл, бул адамдын туулган жылы болушу мүмкүн. Мындай жашырылган, бул адамдын өлгөн датасы болушу мүмкүн. Эгерде ал жолдо баратып, коопсуздук куруну эгерде такпаса, ушул бул ачылып калышы мүмкүн деген белгилүү бир убакытта өлүп калышы мүмкүн. Кайсыл учурда өлүп калышыңды өзүң да билбейсиң. Ошон үчүн ар дайым коопсуздук курун тагып жүрүр деген эскертүү белгиси Болушу мүмкүн, болушу мүмкүн. Биздин оюбуз. Çünkü siz özünüz avtouna айдайсызбы? Жок, мен айдабайм, мен аябай корком. Команданын курамынан кимдер автоуна? Зухра айдайт, Майрам айдайт. Коопсуздук курун тагынасыздарбы же кээде эстен чыгып кетеби? Бул тагынбайт мен билем. Да, жана сигнализация иштейт да, анда сразу тагынат элем. Азыр балдарым жанакындай эмне деп коет. Кресло. Жо, бир эмесин тагып койгон, ошо звук чыкпай калат. Мен көйчө тагынбайт, көрөм, Майрам тагынбайт. Эреже бузам. Өкөнүн машинасына мен көбүрөөк түшкөн адам катары айтам, өкө тең тагынбайт. Патрулдук милиция Зухра менен Майрам айымды эми аңдыйт. Сиз айтып койдуңуз, экөө тагынбайт депчи. Тагынып жүрүңүздөр. Бул коопсуздук куру болчу. Жооптура. Мына ушинтип жазгы сериялардын биринчи туру Халича айым жетектеген команда премьер-лигага расмий түрдө чыкты. Жана команданы жеңиш менен куттуктайбыз. 6-3 мынакей жазгы сериялар Билерман Ордо клубунда команданын жеңиш менен аяктады. Эми команда сиздер ойду бир жерге топтоптуңуздар. Ага чейин мен Семетей мырза жана Сагым мырзадан бүгүнкү оюн тууралуу кыскача ой пикир. Урматтуу алып баруучу, оюнга күбө болдук. Бизди аябай мындай кубандырып турат. Мына аялдардын майрамына карата айымдар келип, эжекелер келип, мына айымдардын билимдүүлүгүн, акылдуулугун комузга дагы бир жолу мындай далилдеди. Ошондуктан бүгүн оюн жакшы болду деген мындай ниеттебиз. Ошол эле учурда мына бул өзгөчө жакшы суроолор түштү. Команда буга чейин жакшы оюн көрсөткөн, бирок дагы келечекте командалык бирдиктүү аура болуш керек. Кээ бирлери бүтүндөй мындай талкууларга айрымдар кошула албай калды. Бирок чындыгында Нургүл эжеке же команда капитаны көпчүлүгү мыкты ойношту. Бирок оор учурларда биринчи ушундай кыжалатчылык болуп, оюн учурда өзүнүн так ойлорун айткандыгы үчүн биз мына команда мыкты Билерман айым деп, ошол Эркайым айымды мыкты Билерман деп атат. Урматтуу алып баруучу, мыкты суроо деп комузга мындай пайдалуу, анан Улукман Аким жөнүндө көп эле кабар алып билип жүрөбүз. Өткөндө бизге түшкөн суроо, эми ал коомчулукта биз да издендик барып, анан бүгүн дагы суроо түштүр Улукман Аким жөнүндө. Көз азиздер, мындай азырдагы мындай тамай, ар дайым жете өлчө бир кезет, биз ушулардан үлгү алышыбыз керек, жашоодо жаңылбай, анан сөзсүз алдыга жылышыбыз керек. Улукман Аким жөнүндө суроону биз мыкты деп баладык. Рахмат. Çok rahmat. Халича айым, кандай оюн болду деп эсептейсиз? Жана мына бүгүнкү берилген 10 чакты суроонун кайсы бири сиздерге өзгөчө жакты? Биз бүгүнкү оюн мага жакты.
бүгүн биз үчүн аябагандай өзү эме бандай күн болду эле, эртеден бери жаныбыз тынбай башка иштер менен алек болуп атып келген үчүн бир аз кыжалат болуп ойлонуп аттык эле кандай оюн көрсөтөт экенбиз деп. Анан негизи мен өзүм мына команданын курамына аябай ыраазымын. Булар бардык жерде ушундай эме активдүү эжекелер. Бул жана мына эжекелерге неме буларга биз микрофон берген жокпуз да. Болгону булар деле оюн айтып атышты. Анан Эркайым бул биздин командага жагын кошулду. Буну бир 2-3 күндө эле биз Эркайымды командабыз толук болбой калды, ойноп бер деп суранып алдык эле. Бул жаш, келечекте өзүн көрсөтө турган мыкты билерман катары өзүн көрсөтө алды. Биз сиздерге ыраазыбыз. Ушуну чакырып келип биздин баягы өзүбүздүн интеллектуалдык ой пикирлерибизди угуш үчүн бизди ушундай оюнга чакырып аткан сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Кудай буйрса, мына сиздер расмий түрдө Премьер-лига чыгып алдыңыздар. Эми Кудай буйрса калган командалардын оюндарын күзөтөбүз. Сөзсүз түрдө упайга каралат, сөзсүз түрдө кийинки Премьер-лигага атсалышкан командалар кандай жыйынтык көрсөтөт, ошо карап Кудай буйрса жазгы сериялардын жыйынтыгы чыга бермекчи. Азыр болсо биз сыйлыктарды тапшыруу убактысына кезекти берсек, Барболдун шириндиктери студияга. Барбол кондитер фирмасынан эксклюзив торт. Лерман Ордо деген. Чоң рахмат. Секондун демек бир аз акча сыйлыгы бар. Бул демек бүгүнкү оюнда өзүн активдүү көрсөтө алган Эркайым Сапарбекова тапшырып коелу. Кудай буйрса кийинки оюндарда биз бул жерге мына бүгүнкү график боюнча Кудайберди Ташиевдин командасын күтүп кала бермекчибиз. Кудайберди Ташиев Премьер-лигадан жогорку лигага атсалышат. Нургүл айым, ушундай эсеп, мындай болжолдо ушундай ниетте ушундай эсеп бар беле же мындан да иригирээк жеңиш максат кылынды беле? Кече WhatsApp группадагы 6-4 деген эсеп менин мээме жатып эле калган экен, ошого жетсек деген ой бар эле. Бирок бүгүн командабыз ийгиликтүү болуп, андан дагы жакшы жыйынтык бергенибизди аябай кубандырып атат. Чоң рахмат. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү оюнда суроосу ойнотулган телекөрүүчүлөр мына булар болду. Белес Абдисаттар уулу Бишкек шаарынан, Кыялгүл Шадыкханованын суроосу ойнотулбай калды. Кийинки оюнда ойнотобуз. Анткени оюн аяктап калды. Бакыт Абдрасуловдун суроосу ойнотулду. Коопсуз жок, булар кар киши боюнча суроону берди. Майрамбек Камытов Өргөн районунан бул суроодо бул телекөрүүчү да кийинки оюнда ойнотобуз, Кудай буйрса. Шербет Курбанкулова Талас облусунан суроо берди. Байман Топчубаев Санкт-Петербургтан, Эсен Абдиназаров Кызылкай шаарынан, коопсуз жөнүндө Халилова Жолдубүлбү бүгүн мына 1000 сом акчаны утуп кетти. Бакыт Ташболотовдун суроосу ойнотулду жана актив дизайн. Мына ушул телекөрүүчүлөргө биз чоң рахматты айтабыз, жана биздин өнөктөштөрүбүзгө чоң рахмат. Демек, ушун менен оюн соңуна чыкты. Бүгүнкү жеңүүчү командалардын курамы мына булар болду. Каличе Сасиева команда капитаны, Майрам Айдарова, Эркайым Сапарбекова, Нургүл Садыкова бүгүнкү жеңүүчүлөр, Бактыгүл Карабаева жана Зухра Көчөрбаева. Мына ушул команда бүгүн жеңүүчү команда деп аталды. Ушун менен биз бүгүнкү көрсөтүүнүн соңуна чыгабыз. Техникалык режиссерлук топко чоң ыраазычылык, келген командаларга, эксперттерге, меймандарга чоң рахмат. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Көрүшкөнчө ассалому алейкум. Мыкты суроолорду күтүп калабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр.